Арбаңыздар кадырман көрөрман, Кыргыз Туусу студиясында бүгүн өзгөчө конокторубуз бар. Кыргыз Республикасынын хоккей боюнча федерациясынын биринчи вице-президенти Мурат Жакыпов мырза жана Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасынын оюнчусу Эрамир Шамыркановдор, куш келиңиздер. Алгач эле сиздерди дүйнөлүк чемпионаттын 4-дивизионунда жеңүүчү болгонуңуздар менен куттуктайм. Жалпы кыргыз эли көдөнү батпай сүйүнүп турган учуру, Кыргызстан желегин желбиреттиңиздер. Ошондой эле президент өзү барып сиздерди сүрүп турду. Кандай сезимдер болду? Деги эле даярдыктар кандай болду? Эми даярдыктар боюнча айта турган болсок, даярдыктар өтө жакшы болду. Себеби дегенде биз муну 20-жылы эле өтмөкпүз. Пандемияга байланыштуу өтпөй калды. Быйыл ушу 22-жылы болот дегенге бизге мындайча айтканда көптөн күткөн оюнубуз болду да, даярдык күчтүү болду. Башкы тренерлерибиз Россия хоккей федерациясынан келишти. Келип жакшы тренерлер, баягы илгерки союздун тренерлери келип машыктырышты да. Негизги жетишкендиктердин, жеңиштердин жетишкендиги мына ушундан болду деген дагы оюм бар. Себеби дегенде бул Советтер Союзунун мектеби деген такыр башка да. Мына ошол адамдар келип биздин балдарды машыктырып, сүрөп дегендей, анын үстүнө биздин мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевич да келип өзүңүздөр көргөндөй кандай күч кубат берди. Анын үстүнө биз ойлонуп көргөндөй дагы бир иштерибиз болуп кетти. Себеби дегенде 3-март күнү бизде мамлекеттик туунун күнү. Ал күнү биринчи жеңишке жетип атабыз. Иран командасын утуп атабыз. Андан кийин 5-inde Кыргыз элинин ак калпак күнүндө жеңишке жетишип атабыз. Эң кийинки 8-мартта жанагы биздин айымдардын, апаларыбыздын майрамында белек катары болуп калды. Ушундай жана майрамдын коштоосунда, ажообуздун коштоосунда жеңишке жеттик десем жаңылышпайм. Эрамир, сизден сурасам, күчтүү мамлекеттер менен ойнодуңуздар да, мындай сүрдүү сезимдери болду, жеңебиз деген эле баягы ишеним бар беле? Негизи бизде аябай мындай ушул чемпионаттарга көп күндөр дайындалып атканбыз. Биз негизи командабыз менен мындай только утуш керек деген эле эме менен чыкканбыз. Биринчи оюнга эле Иран мененчи. Жакшы болду негизи. Кеңиңиздер азаматсыздар. Мурат мырза, бул хоккейдин тарыхына токтоло кетсек, кыргыз хоккейи кандайча түптөлдү, алгачкы командалар кандайча пайда болду? Эми бул мындайча айтканда баягы учкундан жалын тутанак болуп калды да. Себеби дегенде жалпысынан ала келгенде кыргыз хоккейи Советтер Союзу убагында болгон. Бул деген бир гана өзүнчө эмес, футбол федерациясы менен чоң болгон экен да. Футбол хоккей бир болуп тур. Анан бир чоң мелдешке барганда, биз азыр кандай утуп атсак, ошондой болуп утуруп келишти да бир жолу. Ошондон кийин СССР учурунда, СССР убагында. 60 канчанчы жылдар, 63-жылдарга дейм. Ошондо деген ушундай чоң эсеп менен утуп келишип, анан көңүлү калып калса керек, хоккей таштап коюшту. Бул бир. Экинчиден деген бул Советтер Союзунун убагында билесиңер да, уккансыңар. Мына биз Харламов, Третьяк, Касатонов, Шалимов, Якушев деген хоккеисттерди көрүп алып эле биз өзүнчө баатыр боло берчүбүз. Баарыбыз сүйчүбүз, кыргыз, тиги Советтер Союзунун хоккеисттерин тигине ойногон ар бирин ал убакта телевизор деген ар бир үйдө эле болгон эмес да. Ошондуктан телевизор бар, үйлөргө чуркап барып ошонун баарын көрүп, янталашып, анан мектеп аралык, көчө аралык, балдардын ортосунда мындай айыл-айыл болуп эле ойноп эле жүргөнбүз. Анан Нарын шаарында, областта Золотая шайба деген болгон. Мына ошого байкерибиз барышчы, келишчи дегендей. Анан Советтер Союзу өзүңүздөр билгендей таркап кеткенден кийин бул токтоп калган да. 91-жылдан кийин токтоп калган. Анан көп өтпөй биздин ошол жана хоккейдин фанаттары болгон байкерибиз бар да. Мына ошолор 1998, 97, 98 жылдары биздин Афган согушунун ардагери Абла Сулайман Кызыл орденинин кавалери Абла Сулаймандын наамында биринчи турнирин өткөрүшкөн. Ошол жерде ветеран, биринчи май, Фортон деген командалар чыгып биринчи ойношкон. Анан кийинки жылы аны уюштурган агабыз Шамырканов
тиги бул баланын атасы Урмат кызмат боюнча бөлөк облуска которуп кеткендигине байланыштуу кийинки жылдары биздин Качке Бейшенул деген агабыз бар. Ошол спорт комитет болуп калып, анан проект жазып чыгып, анан ошондон кийин системдүү түрдө болуп калды да кичине. Анан 2000 жылдан баштап Эркинбек Матыев, доктор биологических наук, депутат, Кыргыз Республикасынын депутаты болгон Эркинбек Матыев атындагы турнир болуп келди. 2005 жылга чейин. Андан кийин Жумгал райондук мелдешине өттү да. Вот ошол менен хоккей мындайча айтканда жанданды да, жанданды. Анан 2007 жылы федерацияны ачтык. Ошол федерацияны ачкандан кийин 2008 жылы Бишкекте муз майданы курулуп бүтүп, мына ошол жерге биринчи жолу Бишкек хоккей деген неме менен урам менен биринчи жолу Бишкекте өттүк. Республика боюнча. Анан эми ошол республика боюнча деп атасак болот, бирок республика боюнча мындайча айтканда ушу Нарын шаарынан, Жумгалдан, Кочкордон, анан Чолпон Атадан командалар болгон. Мына ошолор менен биринчи мелдештерибизди өткөрдүк. Хоккейди ачтык десек болот да. Анан 2008 жылы Владислав Третьяктын чакыруусу менен барып, ошол жакта хоккейди көрүп, таанышып, кызматташуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп келди да 2008 жылы. 2010 жылы Шамыркан Урматтын жетекчилиги астында бизге деген Бишкек шаарынан кийин ошол хоккейдин мекени болуп калган Шортон көлүнө барабыз деп СССРдин жылдыздары келген да. Бул Якушев, Ляпкин, Лученко, Ларионов, Макаров келген да. Бул СССРдин хоккейчилери 2010 жылы келип Бишкекте бир оюн көрсөтүшүп, андан кийин Шортон көлүндө бир оюн көрсөтүшүп, каалоо тилектерин айтып, конок болуп анан кетишкен. Анан 2011 жылы биз деген 2011 жылга чейин баарын уюштуруп келдик да, бир жандануу, мындайча айтканда өсүү жолуна чыгардык да. Ошондо биринчи хоккей федерациясынын президенти мен болгом. Анан биз деген ошонун баарын жандандырып, өстүрүп бир жолго салып алып келдик да, андан ары деген эл аралык мелдештерге чыгыш керек болчу. Антпесе хоккей өнүгмөк эмес. Анан бул жерде көп мындай ар кандай сөздөрдү айтып калышат да, мындай болгон тигиндей болгон депчи. Анан башынан аягына жүргөн адам катары мына мен айтайын, ошондо калысы болмойт деп ойлойм да. Андан ары алып эл аралык мелдештерге алып чыгып хоккейди өнүктүрүп кетиш үчүн менден да күчтүү менеджер керек болду. Менден да күчтүү менеджер, уюштуруучу адам керек болду. Себеби дегенде бул жерде жалаң эле уюштургандан мурда ошол уюштурууга деген сөз бул өтө каражат талап кылат да. Ооба. Мен ага чейин ушул 11 жылга чейин баарын уюштуруп келдик. Андан ары эл аралык деңгээлге алып чыгып кеткенге мен мындайча айтканда өзүмдүн менеджерлик өнөрүм жетпеди да. Ачык эле айтыш керек, мойнуна. Анан коеюн ушул биздин хоккейдин ары өнүгүп кетиш үчүн биз деген бөлөк дагы бир жакшы уюштуруучу менеджер адамды табалы деп туруп, анан ошол мезгилдеги хоккей жааматынын өкүлдөрү Анвар Оморканов Насыбековичти сунуштап, анан сиз болуп бериңиз, мындан ары сиз алып кетиңиз, биз буга чейин алып келдик, эми мындан ары өнүгүү жолуна сиз ташып кетиңиз нары деп, анан Анвар Оморкановду шайлап алдык. Ошол 11 жылдан баштап анан биздики деген эл аралык мелдештерде жеңишке жетишип, өнүгүү жолуна түштү да. Биз башында жандандыруу, өстүрүүсүн алып келдик, андан ары өнүгүү жолуна түштү да. 11 жылында кышкы Азия оюндарында алтын медалга жеттик Астанадан. 14 жылы күмүш медалга жеттик Бишкектен. 16 жылы Бишкектен эле кайра ошо Азия чакырыгы деген эл аралык немебиз бар болчу, мелдешибиз. Ошондон алтынга жеттик да. Андан 17 жылы Япониядан жанагы Азия кышкы оюндарында Саппора шаарында 2-нчи орунду алдык. Андан 19 жылы Абу-Дабиде болуптук. Бирок аягында мындайча айтканда ар кандай шылтоолор менен
тиги араб тарап чыгылып атып биздин жеңишти жокко чыгарып койгон. Бирок ошол күндөн баштап биз аларды жеңебиз деген гана менен келе атабыз да. Биз аларды жеңгенбиз аякта. Анан эми 3-чү дивизионго чыкканда деле мына Кудайым бурса ушу калың элдин астында, бүт дүйнө элинин астында, хоккей сүйүүчүлөрдүн астында, калыстардын арасында мына бул Бишкекте болуп өткөн 4-чү дивизион дүйнөлүк чемпионатында биз деген мурдагы туура эмес чечим чыгаргандарга мындайча айтканда мына биз кыла алабыз, көрүп алгыла, бизди күтүп алгыла 3-чү дивизиондо деген гана мындай чакырыкта болуп калды да. Шашпага бизерге жетебиз деген нерсе болду да. Мына ошол менен жеңиштер менен келе атабыз десек болот да. Жеңиштер менен келе атабыз. Анан эми мына 4-чү дивизиондун дүйнөлүк чемпионатын уттук, эми 3-чү дивизионго өттүк. Качан болот деген сурооңузга азыр эле айттырбай эле жооп берип коеюн. Себеби дегенде 25 майга чейин конгресс болот, ошол конгрессте чечилет. Кайсы жерде канча кайсы командалар ойнойт да. Бирок эми биз алдын ала мындай божомолдоп атабыз, Кудайым бурса ошол эле командалар болуш керек да. Бул деген Герцеговина, Турция, Абу-Даби, Грузия, биз да. Ушулар болушубуз керек деп ойлоп атам да. Анан ошол чечим кабыл алынгандан кийин балким бизде болуп калабы белгисиз да. Эми азыр билине элек. Анан ошо билингенден кийин анан биз даярдыкты баштайбыз да. Корама команданын түзүмүн, курамын, даярдыктарын акырында баштайбыз. Анан даярданып алып барып туруп, анан бул жакка келсек бул жактан жеңебиз, тияка барсак тияктан жеңебиз да. Только жеңебиз, Жеңебиз. Себеби дегенде биз курама команданын жеңиши менен биздин өсүп келаткан балдарыбызга жол ачып беришибиз керек. Ушунун астында эле жанагы өспүрүмдөр арасында 20 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн арасында Турцияда Кубок Евразия болду. Евразия кубогу болду. Мына ошондо деген жеңишке жеттик да. Эми ошол балдарга биз дагы жол ачышыбыз керек. Алар курама командага кошулганы кошулат, кошулбаган ошолор өздөрүнүн жашы менен кете берет. Анан биз аларга жол ачып жүрүп отуруп, ушул жок эле дегенде 2-чи дивизион Ага жеткиришибиз керек да. Азыркы кураманын күчү менен биз деген ошого жеткирип алышыбыз керек. Тигилерди өстүрүп алып кетишибиз керек да. Мына ушундай алыскы максаттар менен аракет кылып атабыз. Эми ошол максаттарга жетиш үчүн бизге 5 жылдын аралыгында ушу 2ге барып турганан Б-сына же А-сына барып отурабыз да. Буюрса. Жана эле айтып калдыңыз, өзүңүз уюштуруу иштери каражатты талап кылат деп. Жана биз билебиз, баягы формалары, шаймандар баары кымбат да. Бул жагына кайтыла кетейин, себеп дегенде бул темирчилерибиз барбы? Массалык маалымат кызматтарында айтып эле келатам. Бул жатка билем дегендейчи. Себеп дегенде амуниция кымбат эмес. Азыр амуниция деген жанагы чопутучу ийми, бул деген ашып кетсе 35 миңге болгон комплектин асы болот. 30-35 миңге асы болот. Андай деле кымбат эмес. Эми ал баягы бул жерде ким Audi эдет, ким Mercedes, ким Galenwagen деген сыяктуу да. Тандоо бар. Ошого жарашат. Орточосу бир 30-35 миң эле тегерегинде да. Андан деле арзан алса болот. Ал жагында маселе жок. Бизде ошо жерлерде муз аянтчалары куруу. Муз аянтчалар боюнча Нарын шаарында бар, Бишкек шаарында экөө бар. Нарын шаарындагы менен Бишкек шаарындагы жанагы темир жолдун музу бул Машыгууга гана да. Машыгууга, анан жалпы муз тебүүгө багытталган да. Жанагындай эл аралык мелдештерди өткөргөнгө болот. Ичара кылса болот. Ичара кылса болот. Бирок эл аралык мелдештерди өткөргөнгө азыр стандартка жатпайт. Ал эми биздин жанагы азыр Бишкек аренада отабыз, городской катокто. Ал жерде болсо баардык шарттардын ушу эл аралык талаптардын негизинде курулду. Ошон үчүн мына могул 4-чү дивизион дүйнөлүк чемпионаты ошол жерде өттү. Ал эми жерлерде кышкы убактыга бар. Мисалы, ат башыда бир 5-6 ачык борт, хоккейный бортторду курушту. Нарын шаарында эми өзүңүздөр көргөндөй бар. Жумгалда бар, Кочкордо бар, Ысык көлдө бар. Эми кээ бир жеринде борт жок болсо дагы, бирок муздарды коюп, эметип ойнотуп, балдардын дээси болгон чыңалып. Балдарды кызыктыруу үчүн байге фонддорун уюштуруп, байге коюп бул жерде байге фонду деле чынын айта келгенде көп ролду ойнобойт. Бул көпчүлүгүндө байгелик фонддорду түзүп алып ойнотуунун өзү бул бир чоң жетишкендик эмес экен. Бул тескерисинче буза турган нерсе. Бул хоккейди сүйүп ойнобосоң ойной албайт экенсиң. Жанагындай
мен мага акча берсе ойноймун, же болбосо мен байгеси болсо ойноймун деп ойногондорчу көпкө деле чыдабайт. Өтө күчтүү болсо да ал чет деле калып калат. Себептен алардыкы жалаң байлык болуп атат да. Байге депчи. Буну сүйүп ойнош керек экен. Биздер башында ошентип жанагындай байге фонддоруна чуркап кийип угулуп аракет кылчубуз. Аз деле кылабыз. Бирок аны негизги деп ойлобойбуз да. Хоккейди бул сүйүп ойнош керек. Улуттук курама команданын ойунчуларына стипендия берилеби же кандай? Жок, стипендия берилбейт. Мына мондай чоң мелдештерде мисалга деген бир жолку сыйлоолор болот. Сыйлоолор болот бир жолку. Ага чейин мисалы деген биз буларга мындай атайын стипендия же болбосо атайын мындай белгиленген сумманы бере албайбыз. Ага каражат жок. Эми Эрамирге суроо берсем, хоккей дүйнөсүнө кандай чаралашып калдыңыз? Биз хоккей дүйнөсүнө ошол Мурат байкебиз айтып өткөндөй эле Якуш Макаров Союзундагы лиганан келген бияка. Именно ошол Шотон көлүнө келгенде биз кичинекей балдар болчубуз. Ошол убакта ошо Третьяк өзүнүн мага эмесин берген. Майка деп коет. Майкасы общий комплект формат. Якуш. Ошодон баштап биз кызык баштаганбыз. Келип коньки тебип, форма кийип алып, анда эч кимде жок болуп, деп кийип. Ошондон келип, мен 9 бүтүп келдим бияка окууга. Окууга деле атам 11 бүт деп кал дегенден кой мен тирек барып, тияка клубтарга кирип, тирек өсөйүн, окууну кошо алып кетейин деп ошентип келгенбиз негизи башында. Андан кийин болсо биз уже келип бияка 2017 келдим. 2018 уже даярданып эмеге бардык. Малайзияга. Юдоастка. Аяктан экинчи месин алып келдик. 2 жолу тең барып ошол Малайзия курама командасын утуп калганбыз. Калгандарын баарын утуп. Бирок азыр биз бияктан жеңдик алып. Негизи эле хоккей оюнундай, орой оюндай айтып тамашалап калышат эмеспи? Хоккейисттердин тиштери жок деп мындай травма алган учурларыңыз болду? Травма аябай көп болобуз чындыгында. Бирок алат деп эле коруп барбай коюш керек эмес, мына туура ойнош керек да. Анын баары эле борткон өзүң акыл берсең аласың. Мына өзүң ыкмалар болот, артынан келип өзүң мындай футболдо деле правила бар го, мисалы келип офсайд аркы депчи. Тиякта деле мисалы артынан келип борттон акпагайт. Өзүнүн шарттары бар да. Билишет эрежеси бар да. Жанагы сиз айтып аткан ал прикол бар. Чын айтканда шайба тиет. Балдар чоңоюп калгандан кийин бетине маска кийбейт да. Визит деп коет, айна келип болот да. Анан естественно жакка тиет, тишке тиет. Тиштери сынган күндөр бар, толтур эле. Кандай болот? Эми бирок сиз айтып аткан сөзү травмоопасный дегенди айтып атасыз да. Бул травмоопасный деле эмес. Чын айтканда баардыгы эле спорттун түрүндө, физкультура спорттун түрүндө травма болот. Эгерде эрежесин сактабаса. Сөзсүз болот, ал болбой койбойт. Бирок хоккей деген бул ушунчалык кызуу оюн да. Бул элестеткиле муз үстүндөгү эле көк бөрү да. Шу көк бөрүдөй эле талаш. Бул жерде деген мен жана чокут деп айтып кеттим. Бул кыргыздын бир өзүнчө элестүү бир формасы да, себеп дегенде бул чокут дегенибиз жана зоот деп коебуз го. Ооба. Илгери. Ошол да. Тулга. Шелем деп атпайбы? Ооба. Бул тулга. Бул аты конкиси. Клюшкасы, жаасы, найзасы, кылычы, илгеркеле шайба жебеси дегендейчи. Ушул элести алып келет да, ушул образды баягы ат үстүндө ойноп жүргөн элести мына ушул алып келет да. Ошон үчүн кыргыз балдар мындай бул оюнга киргенден кийин мындай кырсык болбой эле койсун, бирок мындай кандай десем ошол менен жүрүшөт да, мындай башкачараак да, бөлөктөрдөй эмес да. Кулап кетсе дагы мындай ат чыгып туруп кетет го, мындай туруп алып кетип калат дагы, мындай ооруп калды, мынтип калды дебейт да. Кыргыздын канда бар да, канда бар да, ошол образ менен кетип калат да.
Жакшы. Кыргызстанда хоккейди өнүктүрүү үчүн эмне жетишпей атат деп ойлойсуз? Азыр бизге биринчиден арена жетишпей атат. Экинчиден деген эми аны убагында алып келебиз. Кудайым буюрса, машыктыруучулар маселеси өтө оор. Машыктыруучу маселеси өтө оор. Бизде жакшы деңгээлдеги тренерди тандап алып калыш деген өтө кымбат да. Эми акырындап өстүрөбүз. Убакыт керек да. Убакыт керек. Азыр мына Таналиев Саламат деген балабыз оюнчу да, тренер да болуп жүрөт. Вот алдағы өзінше бір клубты башқарып, темір жол клубын башқарып аракет кылып атат. Мына ушундай аракеттер менен балдар өсүшөт эми. Убакыт керек да. Негизинен алганда бизге азыр бир майдан Кудай буйрса болот деп турабыз. Эгер болуп калса, анда дагы калдыга жылабыз. Региондо жаштардын немеси менен, аракети менен, демилгеси менен жанакы ролик менен ойногон залдарды салабыз деп атат. Именно залдар. Жаңы. Күнүсүктө дагы, салкында да, жаанда дагы, карда дагы ойногудай кылыпчы. Анан кыш келгенде музду өткөзөбүз, жаз келгенде ролик өткөрөбүз. Деген дагы аракеттер башталды. Анан азыр мультихоккей дегенде дагы баштаган турабыз. Кудайым буйрса балдарга айттык, инициатива болгонтат. Анан бир жакшы чоң бир курулуш компаниясы менен да сүйлөштүк. Мультихоккей деген сөз бул кичинекей борттор билет, салып ролик менен тепкедей кылыпчы. Ошондо бир 10 узуну 10, туурасы 5 метрден же болсо жердин күчүлүгү болсо 10-20 кылып, 5-10, мындан кичинекей эмес да, 5-10, анан 10-20 кылып ушундай кичинекей чакан хоккей бортторун ошо жана балдардын детский площадкасы бар. Вот ошол жерге эле коюп бергиле деп атабыз да. Кудай буйрса проектисине киргизишти. Эми ошо жаңы үйлөр салынып баштаганда Кыргызстандын бурункусундан бери салынып баштайт да, жана мультихоккейчи. Анан ошолордон балдар өсүп чыга берет. Бияка келген кошула берет. Регионго чыккан регионго чыга берет. Анан жакшы тыңдарын, таланттууларын алып чыгып кетебиз. Мультихоккей деген түшүнүк азыр киргизген да. Бул экинчиден жанагы жаңы салынып жаткан мектептерге сунуштарды киргизип атабыз. Ошол мектептен чыгып туруп эле маршрутка кирип, анан үйүнө кеткендей кылыпчы. Себеби дегенде, могу Бишкекте байкасаңыздар, эң оор эмне деп атат? Мисалы деген туңгуштар турат, городской тартыпчы. Ооба. Ак Ордодон бара албайт да. Алыс болуп, Чоң Ордодон келе албайт да. Же Ак Косогодон келе албайт да. Туурабы? Ооба. Вот. Но анын ошол келе албайт деп туруп калбастан, ошол мектептердин жанында, жанагындай мультихоккей, кичинекей бортторду салып, bir жума ошол жерде ойноп туруп, жуманын бир күнүндө келип туруп муз тээп койсо, салып болот. Принциптер айырмасы аз эле. Принцип бир. Жалгачы. Мына ушундай мультихоккей, анан жанагындай мектептердин жанындагы окуудан кийинки спортту улантуу методун азыр биздин жетекчибиз Омархан Фазылбек экөөбүз айтып атат, ошо мектептердин жанына ылайыкташтыралычы деп. Себеп дегенде маршрутка менен келиш керек, кетиш керек азапта. Тиги жердин формасын алды дагы мектептен. Чыгып эле. Ойноп туруп, кайра берип койду. Ушундай жеңил да, жеңилдетиш керек да. Анан ошондо сан көбөйөт да. А сандан сапатка өтөбүз. Жакшы. Жакшы максат тилектериңиздер бар экен. Ишке ашсын, ошолордун баары келип бергениңиздерге чоң рахмат. Кыргызстандын желегин желбиретип, эми силерди жогорку лигадан көрөлү, чемпионаттан буюрса, ошол жактан сүрөп турабы. Рахмат келгениңиздерге, ийгилик силерге.